Кутмандуу күнүңүздөр менен. Азыркы видеодо мен сиздерге Faberlic компаниясынын приложениясын кантип көчүрөт ошону үйрөтмөкчүмүн. Google Chrome'го киребиз и бул жерге жазабыз. Приложение Faberlic деп, мынакей менде болсо мындай болуп чыгып калды. Сиздерде чыкпаса толук жазышыңыздар керек. Мына только ушундайды басасыздар. Мындай башкача чыгып калган форматтарды баспаңыздар. Мынакей ак фондо чоң тамга менен латын тамгалардын FL деген тамгасы турган болот жана бул жакта faberlic.com деп турат. Мына ушуну басабыз. Басканыбызда бизге ушинтип кайсындайын ачсак болот деп чыгып калат. Анан биз бул жерден тандайбыз, кайсыны тандайбыз, кайсыл форматта скачать этип алабыз, ошону өзүбүз тандайбыз. Азыркы учурда биз прямое скачивание дегенди тандап жатабыз. Мына скачать дегенди басабыз. Бизде Faberlic компаниясы Play Market'ten удалить этип койгондуктан ушинтип опасный файл деп чыга берет, бирок сиздер ага карабастан все равно скачать дегенди басасыздар. Мына жогору жакта карап турсаңыздар, ушул жерде карап турабыз. Азыр скачать этилип бүттү дегенде биз открыть дегенди басышыбыз керек болот. Так, бир аз убакыт өткөндөн ушинтип көрүнбөй калат, жоголуп кетти дебеңиздер. Мына могу жерде карасаңыздар, скачивается, телефонду мындай кылсак бизге көрүнөт. Бул жерде мынакей 1 минутта калды деп турат. Күтөбүз. Скачать этилбей атат, жоголуп кетти деп сыртка чыгып издебеңиздер. Мынакей бул жакта стрелка болуп скачать этилип атканы, башкача айтканда жүктөлүп атканы бизге көрүнүп турат. Анан мындай кылып ылдый кылсак, канча убакыт калганы дагы бул жерде мынакей жылып келатат, акырындык менен жүктөлүп келатат. Күтүп турабыз. Если көрүнбөй калса чыгып кетип, болбой атат дебеңиздер. Бир аз сабырдуулук талап кылынат. Ар кимдин интернетине жараша, кээ бирөөнүкү интернети аябай жакшы иштесе бат эле жүктөлөт. Меникине окшоп бир аз жайыраак болуп калса, ушундай күтүшкө туура келип калат. Мынакей жүктөлгөндөн кийин ушундай болуп чыгып калат. Открыть дегенди басабыз. Анан мынакей установить дейбиз. Бул жерден да күтөбүз. Проверка безопасности деп атат. Эчтекени баспайсыздар бул жерден. Анан могу жерден открыть дегенди басасыздар. Оюнга кирип кетип калбаңыздар. Мынакей бул жерде бизде уже мамлекет белгиленди. Покупкам дейбиз. Мына ушинтип өзүңүздөр приложенияны телефонуңуздарга жүктөп алыңыздар.